Үчүнчү саатыбыздын алкагында Темир Дамирбеков аттуу ырчы мырза жагымдуу ыр менен жагымдуу клипи менен жагымдуу өзүнүн бий менен бийчи кыздары менен ачып берди. Бизде болсо үчүнчү саатыбыздын алкагында дагы бир аттуу баштуу ырчыларыбыздын катарын толуктаган байкелерибиз келип калган учур. Андыктан ким деп турсаңыздар, ырчы, обончу, композитор ар бир ырдаган ырлары хитке айланган, элибиздин жүрөгүнүн купулуна толгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти көптөгөн сыйлыктарды алып, жана ошондой эле эң башкысы сиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алган ар бир ырдаган ырлар менен бул Гүлжигит Сатыбеков. Кандайсыз? Жакшы, салам алейкум. Кандай келип алдыңыз? Жакшысызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Шүгүр, өзүңөр. Жакшы. Кудайга шүгүр. Эми элибиз менен учурашуубуздагы эфирибизди баштайлы, маегибизди. Ассаламу алейкум. Бизди көрүп жаткандар, сиздерге кутман таң. Эшикте болсо сонун кар жаап атат. Кар жаап атат, Кыштын кыштай болгону жакшы. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Кыздын кыздай болгону жакшы да. Анысы кандай, биз эртең менен эфирге келип атканда кар жаап эле болчу. Демек бизге жакшы жаңылык алып келиптирсиздер. Негизи жаңы жыл кар жок элестетүүгө болбойт, Болбойт. Анан сизде кандай жаңылыктар болуп атат? Элибизде ушундай амандашып, саламдашкандан кийин эле эмне жаңылык деп сурайбыз го. Чыгармачылыгыңызда негизи канча жылдан бери мына токтотпой келатасыз. Такыр токтоткон жок. Ар бир жылда бирден, экиден мега хиттер жаралып атат. Бир жылдын ичинде ондогон жакын ырларды кээде да угуп кетип атабыз. Анан алдыда эмне жаңылыктар сиздерден күтсөк болот? Жакшы болот. Жаңылык эми негизи жаңылыктын баары азыр интернетте. Анан Инстаграмда дегендей. Чыгармачылыгыбызда жаңылыктарыбыз бар, буюрса, клиптер тартылып атат. Анан мен билишимче жакында Ош шаарында да Бишкек шаарында концерттериңиз болот. Эми жаңы жылдык корпоратив кечелер болот. 25 декабрда Ошто. 26-сы Жалал абадта, 27 декабрь Аксыда. 29 декабрда Бишкек шаарында болот. Биз дагы эл катары жаңы жылды күйөрмандар менен чогуу тосолду. Анан ошол концерттерде бир гана сиздер ырдайсыздарбы же сиздерге дагы жардам берүүчү жакын ырчылар болобу? Сахналаш достор. Коноктор келет, сахналаш достор, эжелер келет, инилер, достор деген. Жалгыз ырдай берсеңиз чарчап кетесиз го. Эми биз билебиз, мына сиз канча жылдан бери ар бир ырдаган ырларыңыз ар бир темада бар. Апа жөнүндө бар, сүй жөнүндө бар, достор жөнүндө бар. Жада калса мына Москва жергесиндеги мигранттар жүрөт, мына мекендештерибиздин мына Москва деген ырыңыз бар. Ошол Москвадагы мекендештердин гимни деп дагы айтсак болот. Мына канча жылдан бери хит ырларды жаратып атасыздар. Анан бул ырлар жашоодон алынганбы, хиттер? Негизи эми жашоо өзү бул кино, жашоо өзү бул театр, жашоо өзү бул муза деп коет. Жашоо бул өзү ыр да. Эми жашоодон алып, ошол Москва жөнүндө айтып калдыңыз, бул Москвадагы мигранттар, мекендештер үчүн жазылган чыгарма бул. Эми ал дагы бир Москвадагы жашоонун баарын тапса болот ырдан. Анан Москва жөнүндө жазыш үчүн ал жакты көрүп билишиңиз керек да. Ал жака көп бардык. Аякка көп барып калдыңыз. Чакыруулар болуп турат, барып турабыз. Москва эми бир керемет жер да айтор. Ырыңызда айткандай, Москва көз жаштарга ишенбейт, ишенбейт. Ал жактан эмгектениш керек, иштеш керек. Анысы кандай, мына баардык эле ырларыңыздын сөздөрүн жаттап алып турабыз. Анысы кандай. Анан ушу ырларды жазып атканда илхом качан келет? Көбүнчө эртең менен таң атпай тургандабы, же жатып уктайын деп аткандабы, анан же гастролдо, жолдо жүргөндө? Эми негизи чыгармалар мындай эч ким тоскоол болбосо, кайсыл убакыт болсо деле отуруп жазса боло берет.
кээде ушундай убактар болуп калганда мына чарчап, аябай чарчап анан уктаганы жатасыз, анан оюңузга бир жакшы сөздөр келип, жакшы огондор келип, анан кайра тура калып, отура калып түн ортосунда жазган ырлар барбы? Эми андай мүмкүнчүлүк болсо жазып каласың да. Анан андай нерселер баягы жолдо бир тойлордо айтор ар кандай жерде келе берет. Анан ушу репертуарыңызда аябай көп ыр бар да. Анан репертуарыңызда баш аягы канча ыр бар? Санап көрбөппүн. Санап көрбөптүрсүз да. Бир отуруп, бирок азыр санап жыйынтык чыкчу убакыт эмес, дагы бир 15, 20, 30 жылдан кийин бир юбилейный бир чоң концерт бергенден кийин анан ошол убакта жыйынтыктасак болот, Анан жакшы чыгармаларыңыз бар. Жаш жөнүндө дагы 18 жаш, чачты артка кайрган, алда башыңыздан өткөн. Алда башыңыздан өткөн. Анан клиптер канча убакытта тартып атасыздар? Анан клипке ким режиссер болот? Анан сиздин ырыңызга клип тартылганда ошол ырдын мазмунун ачабы клиптер? Эми клип боюнча айтсак, клиптерим жок эсе десем болот. Астан негедир. Көп кызыкпайсызбы же убакыт жокпу тартканга? Эми клипке деле убакыт керек экен, ал клипти дагы эмгекти талап кылат. Мындай 3 мүнөттө көрүп коет турган нерсени, бирок анын артында чоң бир мээнет эмгек бар. Ошол мага негизи жаңырлар маанилүүрөөк го дейм. Жаңы чыгармаларды көбүрөөк жазып, ошолор маанилүүрөөк. Анан репертуарыңызда бардык ырлар жөнүндө жазылды. Анан кайсы темада ыр жазыла элек? Же даярдап ойлонуп жүргөн темадагы ырлар барбы? Мисалы үчүн жер жөнүндө, башка чет мамлекет жөнүндө, же болбосо мына Асанкалы Керимбаевда булуттар жөнүндө, ак булуттар деп. Кандай темада жаза элексиз дагы? Сиз айтмакчы мекен жөнүндө, ошо эл жерибизде эми бул өнөр адам болгондон кийин эл жериңди мактап, даңктап, ырдап дүйнөгө жар салыш керек да негизи. Элиңди, жериңди. Ошол негизи эми азыр ушул мекен жөнүндө, эл жөнүндө, Кыргыздын үрп-адаттары жөнүндө, анан албетте спортчулар жөнүндө. Ушундай чыгармаларды жазсам деп мындай кыялданам негизи. Ойдо бар, балким жазылат буюрса. Анан сизди Гүлжигит Сатыбеков кылган чыгармаңыз кайсы деп ойлойсуз? Кайсы ыр менен өзүңүз сезгендей биз башынан бери эле угуп сезип жүрө беребиз. Анан сиздин өзүңүздүн оюңуз боюнча кайсыл ыр сизди мындай элге таанытты деп ойлойсуз? Мындай сезип каласыз го, ушул ырдан кийин аябай мени таанып калышты, аябай мына алдыма келип калышты деген кайсы ыр болду? Лейлекти кызга деген. Лейлекти кызга, Лейлекти Исфана. Баракелде. Тойлордо хит. Эми ар бир эле той ээси сизди чакырууга баягы каражаты жок да, чакыра албайт же сиз тиякта болуп бошой каласыз, бирок ар бир тойлордо той ээлери суранчу да. Ушул ырды коюп бергилечи деп. Анан кээ ресторандарга барып калса дагы отурган меймандар келип заказ берип сурашат. Баягы чыгарма диджейлер заказ алып кылышат. Анан ошол ырыңыз менен Кудайым буйрса бир гезиттерден окуп калдым. Ошол ырдын артынан Кудайым буйрса көптөгөн жакшылыктарды дагы көрдүм дедиңиз, жакшы адамдар менен тааныштыңыздар. Бул ыр жаралышы кандай болду? Ырдын жаралышы ушу Лейлекке барып, бир тойго, жакшылыкка барып, ошол жерде мындай жакты да негедир. Кыздардын мындай улууларды сыйлап, ийменип тургандары, анан ыйманыңа, бунун алгачкы сөздөрү ыйманыңа береке,
алып кетем Бишкекке деген ошондой сөздөр келген да. Не кыласың лейлектер, анысы кандай. Эми бул демек жашоодон алынган, жашоодон алынган экен. Эми урматтуу күйөрмандар, жагымдуу бир клип болсун Гүлжигит Сатыбековдун эмгегинен өзүңүздөр өзүнүн устунан уккандай клиптерди көп тарта бербейт, андыктан улуу режиссерлордой болуп, айда, жылда бир гана тасма тартат, андыктан ошол жагымдуу клиптерге назар салалы, каалап алып коюңуздар. Жаштык мастык дейт Гүлжигит Сатыбеков агабыздан 18 аттуу жагымдуу чыгарма болду. Бул негизи чыгарма кайсыл убактарда жаралган, жаш кезиңизде жазып коюп анан азыр жаздыңызбы же ушул азыркы убакта жаш кезде издеп 18 жашта издеп анан ошондо жазылды эле. Биринчи негизи ыр жазылабы же ырдын сөзү жазылабы, обон жазылабы же сөз жазылабы? Бул чыгарма 2014 жылдары жазылган, 2014-5 жыл мурун жазылыптыр, Анан негизи ушу 18 жашка бир аныктама бергим келип келди, максат ошондой болчу. Сагынасың. Ушу ырды укканда эле баардыгы 18 жашыны эстейт болуш керек. Мен 18 жашым көчө эле мурда күнү болгон. Анысы кандай? Анан бул сиздин жашооңуз, 18 жаш бул текстте сөзү сиздин жашооңуздан алынган. Негизи жалпы 18 жашка аныктама бергим келген да негизи. Максат ушундай болчу. Сиз дагы ушинтип жүргөнсүз, армияга баргансыз, баягы кыздар менен гитара чертип, аккордеон чертип, көп убакыттар өттү. Жаштыкта болот. Сиздин клиптер болуп атканда бул жактан сонун СМСтер келип атат. Кутман таң пирамида телеканалы кусалык сагыныч мигранттын жалпыга ырсаптарга батыра алдыңыз, жан дүйнө ыргактарын гүлгө айланткан жигиттин гүлү Гүлжигит деп жазыптыр. Рахмат, өзгөчө билдирүү экен. Саламатсыздарбы Гүлжигит байке, чыгармачылыгыңыздарга ийгилик, багынта бериңиз, оорубай кыргыз элимдин алдында жүрө бериңиз. Мен сенден кетейинчи деген ырыңыздардын сөзү жагат, ыры жагат, жана ушул ырдан ырдап бериңиз деп сураган экен. Алдыңкы мүнөттөрдө болсун, клиптин деле көрүп койсок болот. Салам Гүлжигит, кече айттыңыз го, дальнобойщиктерге, айдоочуларга ыр жазам деп айттыңыз, качан жазасыз дейт. Менин жолдошум водитель дейт, алыс жолдон келе жатат, Караколдон, анын аты Нургазы, КамАЗда флешкада жалаң Гүлжигиттин ыры дейт. Андыктан так жол болсун, аман эсен келип алсын. Дальнобойщиктерге, ырларга дагы ыр жазам деп бир эфирде айттырсыз, Буну кече эфирде болгонбуз, анан айдоочулардан көп суранышат. Баягы такай сапарда ырларыңызды угуп калабыз. Ошо биз жөнүндө дагы узакка чыккан айдоочулар жөнүндө дагы. Бул жактан жолдошу дагы дальнобойщик экен, анан флешкасында жалаң Гүлжигиттин ырлары. Салам айтабыз, өтө кубанычтамын, жагымдуу нерсе. Салам пирамида телеканалын Нурлан байке, сиздин алып барганыңыз абдан жагат, ишиңизге ийгилик каалайм. Гүлжигит Сатыбеков байке, сизге кааларым, ден соолук каалайм. Кемин районундагы Бейшеке айылынан Алинка деп жазыптыр, сизге салам жолдоптур. Салам айтабыз, рахмат. Ассаламу алейкум Гүлжигит, ишиңизге ийгилик. 12 декабрда Иним Каныбектин туулган күнү, жерге талдан сизге салам деп жөнөтүптүр. Гүлжигитке кечинде КТРден көрдүм эле, сен экинчи ырыспайсың дейт. Алга балам, сенин ар бир ырың уккулуктуу. Нурлан балам, экөөңөр сонун алып барып баратасыңыздар, эфир сонун болуп атат деп жазган экен. Мынакей. Рахмат, кубанычтамын, ыраазычылык билдирем. Рыспай Абдыкадыровго тең аткан учуру экен. Биздин залкар кишилер ырдын пири Рыспай дейт. Кыргызда ошондой агаларыбыздын болгону сүйүндүрөт да бизди.
мынакей салам пирамида Гүлжигит өмүрүң узун болсун Аксы районунан жазган экен. Саламатсыздарбы таңкы тамаша Гүлжигит байке, кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Сураныч бир куплеттерден ырдап берип коюңуздарчы, анан сиздерден дагы клип күтөбүз дейт. Буюрса алдыда клиптер болот. Салам Гүлжигит байке, үйүңүзгө береке. Биз сизди үй бүлөбүз менен сүйүп калабыз. Москва ырыңызды коюп бериңиздерчи дейт. Буюрса болот алдыңкы мүнөттөрдө. Гүлжигит байке, саламатсыздарбы? Ден соолук каалайм, ырларыңыз аябай жагат. Москва деген ырыңыз абдан жагат деп 660 абоненти менен бүткөн күйөрманыбыз экен. Эмне каар жап баштады десе, жигиттин гүлү келаткантыр деп жазган экен. Гүл жигитти көп ырдатыңыздарчы дейт. Албетте ырларын коебуз. Жакшы каалоо тилектер болсун. Салам пирамида таңкы тамаша Гүлжигит ака, укаларым Жаңыш, Мээрим, Байыш, Айзирек, Башкорттон 2 жашты куттуктап жакшы ырлардан бериңиздерчи. Ишиңиздерге ийгилик. Пирамида малатсы. Ырдын пири рыспай десе, азыр ошол пир Гүлжигит ырчы жигит го деп ойлойм дейт. Ден соолук каалайм деп. Мына жаңы эле сиз айтып аттыңыз эле, ырдын пири рыспай болсо, бүгүнкү пир Гүлжигит Сатыбеков деп жазып аткан учуру. Рахмат, ыраазычылык айтам билдирүүлөргө, өзгөчө керемет, мындай башкача. Булар эми өтө жагымдуу, жан дүйнөңө бир жылуулук берет, чыгармачылыгыңа дем берет. Ошол Кудайым ушундай күйөрмандардан айырбасын. Анан бул жакта өзүңүз айткандай жаңылыктын баары интернетте дейт, бирок биздин күйөрмандарыбыз көбүнчөсү улуу апалар, 60-тан ашкан апалар, баягы Инстаграмда көп отурбаган апалар да, анан WhatsApp'та ата-энелеринен көчүрүп бул жакта СМСтер менен да жазып атышат. Демек, сиз азыркы тапта жаштарга дагы, орто жаштарга дагы, улууларга дагы абдан таанымал болуп келе жатасыздар. Эми ушуңуздан деги эле токтотпошуңуздар керек экен. Бул жакта мына сизди Рыспай акага жанына тургузуп, Рыспай агабыз менен мына салыштырып аткан учуру бул, билбейм, чыгармачылык ырчыга бир жакшы, бир керемет нерсе болуш керек дейм да. Эми негизи ар бир адам бир эле жол жаралат да. Анан Рыспай атабызга анын ордуна жетиш, анын талантына жетиш, бул дагы бир жол төрөлүш керек го дейм. Бирок ыраазымын. Ошол мен дагы баягы бул мынчалык СМСтерди, жакшы СМСтер келип атат, анан кайсынысына жооп берейин деп ойлонуп турган учуруңуз. Анан бул жакта көбүнчөсү Гүлжигит байкеден жан дүйнө менен угалчы деген СМСтер абдан көп келип атат да. Анан мүмкүнчүлүк болсо, эми ырчыга таң атпай туруп ырдаган бир аябай оор да, баардык ырчыларды билебиз. Жок дегенде бир 2-3 сааттан кийин ойгонот да, антсе деле бир куплет болсо дагы бул жакта бир 10го жакын СМС келди, суранып атышат. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо бир өзүңүзгө жаккан ырыңызды 1-2 куплет ырдап койсоңуз болот. Кайсы ыр жагат, кайсы ырды ар бир чыгарма өзүңүн балдарыңдай да, өзүңүн балдарыңдай болуп калат да. Анан чыгармаларымдын баардыгын жакшы көрөм, аздектейм дегендей. Алар эми жан дүйнөңөн чыккандан кийин ар жакын да. Ар бири. Ошол ар бир ырымды жакшы көрөм, ар бир ырымда өзүмдүн дагы кичине жашоомдун бир үзүндүлөрү болуш керек. Ошол эми, анан кандай ырдап берсем экен эми? Өзүңүзгө жаккан, каалаган. Сүннөтүгү жок дегендей. Канча деген ырларыңыз бар, анан ырдайын дегенде такыр ойго келбейт. Баягы ырчылар бар го, 1-2 ыры барчы. Ошолорго жакшы болуш керек, бул ырымды же болбосо бул ырымды. Сиздин репертуарыңызда канча ыр бар?
эне каалаганыңызда кайсы ырлар жаңырсын? Барыңыздарга кутман таң деп бир куплет ырдап берейин. Болот. Ооба, күйөрмандарды сыйлаш керек. Ар бир күйөрман ардактуу, кымбат десек болот. Кайсылар? Кайсыларды ырдап берсем экен? Кайсыды ырдайсыз? Каалагандарыңызды сиз эстегенче мен дагы эме СМС'терди окуп турайын. Саламатсыздарбы? Пирамида каналы ишиңизге ийгилик деген экен. Саламатсыздарбы? Биз Голубой огонёкко катышалык дедик элек дейт. Битоу О Азиз жазган экен. Буйрса болот алдыда. Ишиңиздерге ийгилик. Гүлжигит байке, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Пирамида каналына салам, ишиңиздерге ийгиликтер. Гүлжигит байке, сизге ден соолук каалайм. Тегене айылынан салам. Менин кызымдын туулган күнү менен куттуктап, ошонун урматына Москва деген ырыңызды ырдап бериңизчи дейт. Москваны ырдасак болот экен. Гүлжигит, сенин ырларың аябай бизге жагат. Ишиңе ийгилик. Кызым Нуржандын туулган күнүнө карата жакшы чыгармалардан аткарып берсең, атасы Каныбек, апасы Махаббат деп жазган экен. Гүлжигит, сага ден соолук, чыгармачылыгыңа ийгилик. Кызым Раянанын туулган күнүнө жакшы ырлардан суранам дейт. Ассаламу алейкум, Пирамида телеканалы. Биз сиздерди ар дайым көрөбүз. Ишиңиздерге ийгилик. Гүлжигит байке, көптөн бери эфириңиздерге келелик болчу дейт. Жандуу үн менен ырдап коесуздарбы? Баткен районуна караштуу Жаңарык айылынан жашоочуларынан да салам дептир. Саламатсыздарбы? Нурлан, жакшысыңарбы? Көңүлдүү ачасыңго. Эрлан кайда? Аябай жакшы алып барасыңар. Ийгилик каалайбыз. Гүлжигиттин Москва ырын бериңиздерчи. Москва. Рахмат, билдирүүлөр үчүн дагы ыраазычылык айтабыз. Анан кичинекей ушу района карындаштарыбызды бүгүнкү өздүк майрамдары менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жашоонда жалаң гана ушул бийиктиктерге жетип, ийгиликтерди багындырышып, ден соолукта болуп, айтор даражалуу Кыргыздын атын чыгарган жакшы ул кыздардан болуп чоңойсун. Ошол баталар, тилектер кабыл болсун, ата-энелер бар болсун дегендей ырдап көрөлүм. Москваны да айтып коебуз. Москваны, бүт Москваны суранып атат. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим бүгүн Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып апам менен, көнүп калдым сага Москва. Эй ана Москва, мына Москва, кыйын күндөр сенде өттү ыйлап Москва. Керемет тура, керебей тура, көз жашыңа ишенбеген шарың Москва. Ай, баракелде, кол чабуулар болсун. Рахмат. Негизи Москвага жаңы барганда, эми шаар чоң да, бир адашып көрдүңүз беле? Москвадан же адашкан эмессиздерби? Москвадан эми бардык адам эле адашат да эми, ал жерде баягы навигатор менен жүрүшөт экен. Негизи Москва мага жагат. Кандай кызыктуу окуялар болду эле ошо Москвада? Кызыктуу окуялар көп. Аны айтпай эле коюш керек да. Көп. Ал жерде бекендештер да, кыргыздар да аябай көп. Эми азыр Москва деле Кыргызстандын бир 8 областы болуп калды окшойт. Негизи көп айтышат ушу Москвада кыргыздар көп. Анан кыргыздар Москвада баягы мурун жаңы барганда башкача болчу дейт, бирок азыр кыргыздар өтө
илимдүү билимдүү болуп мына жакшы жерлерде иштеп башташты, өзүнүн ресторандарын ачып, мына жакында эле маалыматтардан көрдүк, бир Москванын бир алыскы бир районунда, Москва шаарына кирчү бир кыргыз айылы ачылыптыр. Ал жакта жалаң үй салышып, паспорт алышып, жалаң кыргыздар көп. Мындай нерселер биз эми өнөрдүн арты менен гастролдук турда көп барып калабыз. Россияны 80-90% аралап көрүп чыктык десек болот. Концерт менен эми кыргыз барбаган жер жок. Ар бир жерде бар. Ошол анан мындай көп жерде бар. Кыргыз айылдар түшкөн. Ал жакта жылкы байлашып, кымыз кылган ал жерлерге да барып сыйын көрүп келдик. Жакшы, айтор керемет. Анан өкүндүргөн нерсеси ал жакта балдарын кыргыз кыла албай кыйналышып атат да. Орусча сүйлөйт, Кыргыз кыла албай кыйналышып атат. Кыргызстанга келсең, балдарын орус кыла албай кыйналып атат. Ошо орус бала бакчага алып барыш керек, орус жанагы алып барыш керек. Ушундай. Анысы кандай? Эми Москвада көп жүрөсүз, Москвада концерттерди көп көрөсүз. Анан Москвадагы биздин мекендештерибиздин жашоосу жакшы элеби? Кандай? Ал акыбалсырап көп барасыз. Жашоолору кыйналбай эле жүрүшөбү? Үйлөрдү алышкан, ошондой сиз айтмакчы кафе, ресторандарда машиналары бар дегендей. Айтор мурдага салыштырмалуу азыр бардыгы мындай кенен, эркин, сонун. Анан менде мындай ой болуп атат да, мына Россияда сиздин күйөрмандарыңыз көп, кыргыз күйөрмандар. Бардыгы эле Москвада жүргөн кыргыздар бир гана сиздин күйөрмандарыңыз болуш керек, анткени Москва деген ыр ал гимн да. Анан Самара Каримова Кремльга бир чоң концерт койду. Анан сиздин дагы ушун оюңуз барбы? Самара Каримова караганда сиздин репертуарыңыз көп, көрүүчүлөрүңүз көп, анан заманбап тилде айткандай фанаттарыңыз көп. Анан Кремльга бир чоң концерт коюу оюңуз барбы? Бул боюнча колуңуздан келет, аны биз билебиз. Бирок сиздин оюңузда барбы ошо концерт коюу? Мен Кремльдин ичине концерт берем деп такыр ойлонбоптум. Мен жанагы сыртына, площадка эле Москванын алдына ушул жерге концерт койсок деп сүйлөшүүлөр да жүргөн. Бирок негедир жыйынтыгына чыга албадык. Балким дагы деле болуп аткандыр. Бир арманым бар да, бир арзуум бар да, ошол жерге бир Москванын астында бир ана Москва деп бир кыйкырып алышым бар. Буюрса, ошол жакта кыргыздын баары, кандай сонун концерт болот. Самарага дагы ийгилик каалайм. Өтө керемет азыр карындашыбыз. Анан эми биз Асакен менен агайын болгон үчүн жеңе деп коебуз. Жеңе болуп калды. Анан ошол ийгилик чыгармачылыгын баалайм. Үй бүлөлүк катышыбыз бар, жакшы. Анан дуэт жазуу оюңуз жокпу Самара? Дуэт жазылган, бул былтыр ошо бир идея болгон бизде. Негедир ырларыбызды аранжировкага да бере элекпиз. Балким убактыбыз болбой жатат. Ар бир жакшылыктын эртегечи жок дейт го. Мүмкүн бир 10 жылдан кийин чыгат, мүмкүн эртең бирси күнү чыгат, аны Кудайдын жазганы экен. Анан дуэт демекчи, биз билебиз, гитарист Улан Осмон уулу менен дуэтиңиз бар. Жакшы дуэт, ыр аябай жакшы болгон. Сөздүн мазмуну, гитаранын коштоосунда обону менен аябай жакшы жаралган да. Анан Улан Осмон уулу менен кандай карым катнашыңыз бар? Эниңиз катары сизден сабак алып жүрөбү же жөн гана дуэт жаздырганга чыгармачылыктарды сыйлашып келип калдыңызбы? Жакшы суроо. Улан Осмон уулу бул дагы бир кыргызга берилген бир өзгөчө таланттуу жигит. Талантын баалайм. Айтор бир керемет өнөрдүн ээси. Анан бул иним менен 4-5 жыл мурда таанышканбыз. Досторубуз алып келип, ырдап берип биз менен таанышып кеткен.
Жакшы, анан дуэт жаздык. Дуэт эле эмес, ал көптөгөн ырларымда баягы аранжировкаларын шөкөттөп агыйны болуп жүрөбүз азыр. Жакшы үй бүлөлүк катышыбыз бар. Ошол кээде баягы улуудан бир акыл, кичүүдөн бир акыл дейт. Кээде акыл айтып калабыз, кээде акыл сурайбыз дегендей. Ушул Анан сизге мындай дуэт ырдайлы деп келген ырчылар көп эле болуш керек. Анан ошолордун арасынан бардыгы менен эле ырдай бересизби же ырды карап, мазмунун карап бир тандайсызбы? Ырчылар. негизи дуэт ырдайлы дегендер өтө көп. Анан бул эми жакшы нерсе албетте. Бардыгы менен ырдаш керек. Ырдаш керек. Бул деген Колдон келишинче. колдон келишинче, дараметтин жетишинче. Бул деген эми ал деген бул эмгек, анан албетте чыгарма, анан бул нерсе тарых болуш керек. Айтор ар бир ырыңда бир сабы, бир угармандын эсинде калса же жүрөгүндө калса, бир жашоона туура келсе, анда ошол чыгармалар өзүнүн максатына жетти деп айтсак болот. Баракелде. Эми мен укканча бир көр дейт, ошол клипке назар салып келели. Убактыбыз дагы аз болуп келатат. Андыктан урматтуу көрөрмандарыбыз, сиздердин суроолор боюнча ырлардан, клиптерден, чыгармалардан, эмгектеринен көп бериңиздерчи деп СМСтер көп келип атат. Андыктан назар салыңыздар, кабыл алып коюңуздар. Жагымдуу музыкалык ырдесте Гүлжигит Сатыбеков жана Улан Осмонуулудан Өмүр аттуу чындап эле ырлар өтө мазмундуу. Анан мына эфирден тышкары да сүйлөшүп аттык эле. Гүлжигит Сатыбековдун ырлары эмне үчүн күйөрмандары көп? Мага мындай ой келди. Анткени ырларыңыз бири-бирине окшошпойт. Ар тараптуу ырлардан жазасыз, өзгөчө обондору. Мисалы үчүн көп ырчы кыргыз эстрадасынын бир 80-90% бир стилде кетет. Ырлары баары бир окшош. Сиздики болсо бир ырыңыз экинчиге окшошпойт. Мына өмүр жөнүндө бар, сүй жөнүндө бар, кайгы жөнүндө бар, 18 жаш жөнүндө бар, Москва жөнүндө бар. Анан ушул бир максаты өзүңүз айтып калдыңыз, ырлар бири-бирине окшошпош керек депчи. Анан ошо ырларыңыздын негизи ар бир ырларыңыз хит болуп кетет. Анан бул сыры эмнеде? Сыры барбы негизи хиттин? Элдин купулун кантип түшүнөсүз? Ушул мына элге ушул ыр керек экенин кантип түшүнөсүз? Жакшы суроо өтө. Мисалы 100 чыгарманы деле дүйнөдөгү бардык ырларды деле бир эле обондо уккан адамдар бар да. Ар бардык ырды бир эле обондо уккан адамдар бар. Бир ырды 5-6 вариант уккан адамдар бар дегендей ушул. Анан эми албетте чыгармалар бири-бирине окшошпош керек. Баары бир киши ырдап, бир киши аткаргандан кийин бири-бирине окшош болот эми кайрыктар. Эми баягы чыгармалар деле бир атанын балдарындай да, бир туугандардай. Окшош болгону менен кыял жоругу башка болот. Ошол анан эми чыгарманы дагы багыш керек. Ага жакшы баягы гүлгө суу куйгандай эле суу куюш керек, бапестеш керек. Мынакей, сизди угуп жатсам, эмне үчүн ырларыңыз хит болот? Мен сезип жатам, анткени ар бир ырыңызды өзүңүздүн балаңыздай көрөт экенсиз да. Балаңыздай сүйүп, балаңыздай мына алдыга чыгарып, обон берип, сөзүн жазып, демек өзүңдүн ишиңди сүйсөң, ырыңды сүйсөң, албетте элге дагы жагат, өзүңө жакса эл дагы жагат. Анан бул жактан жанагы бир суроом бар. Көп ырчылар, көбүнчө жаштар эски ырларды, мисалы үчүн Ырысбай Абдыкадыровдун ырларын, эски дап-даяр оокатты жаңыча эле ырдап коет. Мына көп жаш ырчылар сиздин дагы ырларыңызды, даяр ырларыңызды ырдап эле анан жылдыз болуп кетип атышат да. Анан ушул даяр оокатка көнгөн ырчыларга кандай карайсыз? Эми бул албетте бул дагы мээнет, эмгек. Анан
андай адамдар да керек. Себеби кой аксагы менен жүз деп коет. Сонун ырдагандар бар. Көбүнчө мындай ыр тандай албай калышат, репертуар. Анан эгер үнүнө, тембрына, кыял жоругуна, мүнөзүнө эгер ошол ырлар туура келсе, дагы бир тепкичке да чыгат деп айтат элем. Негизи ырга табит жакшы болуш керек. Мынакей, сиз мына ар бир адамдын деле колунан келет, сиз ар дайым жаңыланып турасыз. Мисалы үчүн бир убакыт өткөндөн кийин бир ыр хитке айланып чыгарманы жараткандан кийин бир убакыттан кийин кайра иштеп дагы бир обон жарат, дагы бир ыр жаратасыз. Анан жаштар деле ушинтип сиздей болуп эмгектенсе, менин оюмча аларда деле чыгарма чыгат болуш керек деп ойлойм да. Анан Бирөөдү бир нерсе деп айтыш кыйын азыр, чын. Анан Азыр 99% эмгек, 1% талант деп айтып коет го. Анан сиз көп эмгектенесизби? Чыгармачылыктан тышкары, үйдө болсо дагы оокат жөнүндө өзүңүз чыгармачылыктан тышкары кандай адамсыз? Чыгармачылык кандай? Тууганчылсызбы? Негизги ишим ушул болгондуктан негизи изденип эле басып жүрөм да. Бир жерде бирөө менен сүйлөшүп атсаң деле бир сөзү жагып калса, ошол сөздү баягы майдалап дегендей талкуулап, Майын чыгарып, ушундай бир ойлор кетип калат да, баягы чыгармачылык ушу изденүүдүн натыйжасында жыйынтык берет, мөмөсүн берет дегендей. Анан көпчүлүк айтат, мындай көп ачылып сүйлөбөйсүң, анан көп мындай кылбайсың. Албетте баягы такай баягы эмгектин үстүндөмүн десем болот. Эмгектин үстүндө. Оюңуздун баардыгы ырда, чыгармада. Эми бул жактан СМСтер көп келиптир. Анан ошону мен буюрса эфирибизди кыскача окуп коеюн. Окуп коюңузчу, сураныч дейт. Саламатсыздарбы, балам Зуфарды каалоо тилек айтып коесузбу дейт. Каалоо тилек айтабыз. Гүлжигит мырза атасы Бактыбек, апасы Атыркүл Кумдөбөдөн окуп коюңузчу дейт. Туулган күнү менен куттуктайбыз. Албетте. Гүлжигит, молодец, ырларың сонун дагы ыда бериңиздерчи. Чоң Далы айылында жашаган балам Арсенге ийгилик каалап койсоңор, соревнованияга кетти эле мама Сайгүл дейт. Саламатсыздарбы, таңкы тамаша каналы, ишиңиздерге ийгилик. Гүлжигит Сатыбековдун ырлары мазмундуу, аябай жакшы. Азыркы жаштардын ырлары мазмуну жок дейт. Ырдашат, буга кандай карайсыз дейт. Төмөндө айтты. Азыркы саясат жөнүндө ыр жазыңыз, жооп берип коюңузчу дейт. Ушу бир суроого жооп берип анан жыйынтыктайлы. Азыркы мазмуну жок, жаштар көп чыгарып атат го, мазмуну жок. Сөзүнө көп көңүл бербеген ырлар көп болуп кетип атат да. Анан ушуга кандай карайсыз деп бул жакта СМС жазып. Келечекте буйруса ырлар, мисалы уйкаштык бар го азыр. Келечекте уйкаштыктар дагы жоголот да. Уйкаштырып жазып отурабыз дейт. Биз бир маанини айтсак болду да деген дагы ушундай бир варианттар чыгышы мүмкүн да. Может болот да бул нерселер. Ырлардагы уйкаштыктар жоголот. Эми биз азыр баягы орто зар болуп калбадыкпы? 20-кылым менен 21-кылымды баягы эки жакты көрүп, анан 21-кылым башкача кетти. Булардын формасы да бөлөк, акыл, ой жүгүртүүсү дагы башка. Технологиянын өнүккөн убагы. Ошол эми ар бир ырдап аткан жаштар деле өзүнүн бир айта турган ою болуш керек. Же биз түшүнбөй атабыз, же алар түшүндүрө албай жатат. Айтор. Жөн жазылбайт дейм да чыгарма. Өзүңүз айткандай, ар бир замандын өзүнүн залкарлары калат экен. Чыгармачылык жаатында, мисалы үчүн 20-кылымда Асанкалы Керимбаев, Рыспай Абдыкаров көптөгөн ырчылар калды. Биздин заманыбызда болсо
Гүлжигит Сатыбеков калсын, Бекбор Биев калсын, жаштардын арасында Нурлан Насип калсын. Мына мен байкасам, обон чыгарган ырчылар, ыр жазган ырчылар, композиторлор тарыхта калат экен. Мен дагы ойлойм, сиз чыгармачылыгыңыз менен тарыхта каласыз. Буюрса, тарыхта калыңыз. Рахмат болсуңуз Камай. Эми Гүлжигит ага ушинтип 1 саат убактыбыз өтүп кетиптир. Маек абдан кызыктуу болду. Өзүңүз айткандай, баягы көп сүйлөйм дейсиз, бирок мага Маек аябай жакты. Көп нерсени сизден уктум. Тойдо, концерттерде сиздер менен жолугушуп калам, бирок биринчи жолу сүйлөшүп атам. Андыктан абдан адамгерчиликтүү, ачык адамкерсиз. Эми сизге эркин микрофон болсун. Рахмат иним, кубанычтамын. Ийгилик сага дагы. Рахмат. Туулган күнү элеринде анан мелдешке кеткен инилерибизге бийиктик кылайбыз, жеңиш каалайбыз. Кыргыздын желегин көтөрүшсүн, ата энесин кубандырып, көп бийиктиктерди багындырышсын. Анан туулган күнү элерин чын жүрөктөн куттуктайбыз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жаңы жылда жакшы ийгиликтер болсун. Негизгиси элибизде тынччылык болсун, ден соолуктар жакшы болсун. Анан Пирамида каналына ийгилик каалайбыз. Атыңар эле бир керемет. Пирамида деген. Өйдө бийиктик. Бийиктик бул. Ошол бийиктикке оолой бергиле, ишиңе ийгилик каалайм мен. Чоң рахмат. Бүгүн эми жалпы көргөн бизге күйөрмандарга ыраазычылык айтабыз, убакыт бөлүп билдирүү жазган. Аман болуңуздар, жакшы күндөрдө көрүшөлү, тойлордо, концерттерде, майрамдарда. Элибизде майрам эле болуп турсун, тойлор эле болуп турсун. Ошол ийгилик каалайм. Чоң рахмат, сизге да чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, жүздөгөн СМСтер окулбай калды. Кечирим сурайбыз. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик. Эфирде Пирамида телеканалында таңкы тамашада алып баруучу Нурлан Урматбеков жана кызматта режиссерубуз Темиркул кызы Жайнагүл болду. Эмки эфирде жолугушканча сак саламатта болуңуздар.